Саламатсыздарбы, ынтымактагы кабарлардын күндүзгү чыгарылышы, студияда Акылбек Розматов. Жыл башынан бери 119 балабакча мамлекеттин менчигине кайтарылып берилди. Бул тууралуу парламенттин пленардык жыйынында вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева билдирди. 2015 жылы Кыргызстанда 119 балабакча мамлекеттин менчигине кайтарылып берилди. Алардын ичинен 81 балабакча түздөн-түз милдетин аткарууда. Учурда 19 имаратта оңдоо иштери жүргүзүлүп, 15 имарат реабилитациялоого муктаж. Көптөгөн жергиликтүү бийликтегилер бакчаларды өз балансына алууга даяр. Бул үчүн нормативдик укуктук базаны даярдап, эсептик палатаны айыл өкмөт каражаттарды максатсыз колдонууга айыптабай тургандай болсун, деди вице-премьер. Анын ырастоосунда балабакчалардын тарбиячыларынын маянасын жогорулатуу да каралган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы мурдагы муфти Рахматулла Эгембердиевди өткөрүп берүү боюнча Казакстандын прокуратурасына кайрылды. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Маалыматка ылайык кат 22 апрель күнү Кишинев конвенциясынын негизинде жөнөтүлгөн. Эске салсак, апрель айынын башында Казакстандын Сары Агыш райондук соту Кыргыз Республикасынын мурдагы муфти Рахматулла Эгембердиевди убактылуу камакка алганын жарыялаган. Басма-сөз кызматынын маалыматында 38 жаштагы Рахматулла Эгембердиев Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 213 беренеси боюнча айыпталганы жазылган. Кара Суу районунун Акташ айылында электр жарыгы өчсө, ичүүчү сууда токтоп калат. Анткени аймактагы суу жер алдынан электр энергиясынын жардамында алынат. Кээде авариялык өчүрүүлөрдөн электр жарыгы 3-4 күнгө чейин жок болот. Мындайда тургундар таза суу үчүн башка айылдардан ташып келүүгө аргасыз болушат. Акташ айылындагы тургундардын таза суу боюнча көйгөйүн кабарчыбыз угуп кайткан. Акташ айылынын тургундары таза сууну жер алдынан электр энергиясынын жардамы менен алышат. Күнүнө 5 сааттан гана таза суу берилет. Эгер ошол убакта электр энергиясы өчүп калган болсо, айыл тургундары таза суусуз калышат. Эгерде авариялык өчүрүүлөр болсо, электр жарыгы 3-4 күнгө чейин жок болот. Анда таза сууда ошончо күн үзгүлтүккө учурайт. Мындайда тургундар таза сууну башка айылдардан ташып келүүгө аргасыз болушат. Ооба, кыйланабыз. Ошо Сабайдан алып келебиз, ошо Немактан алып келебиз. Битон менен барып алып келебиз. Эшек араба болобу, өзүбүз машина болобу, ошондо алып келип ичебиз. Ушу илажы барыча энди эптеп бир балакы тирикчилик өткөзөбүз да барам. Ал эми унаалары жок жашоочулар электр жарыгы берилип, суунун жанданышын күтүүдөн башка аргалары жок. Айрымдары алдын ала этият чара көрүп, идиштерине суу камдап алышат экен. Айылда 1200 кожолук болсо, баарында эле ушул көйгөй. Андыктан ичүүчү сууну электр тогуна тиешеси жок тартылса, маселе болбойт эле дешет. Эгерде свет постоянно болбой калган кездерде биз өтө кыйналып атабыз да. Ошол кездерде сууну ага байланыштырбай эле чөмүп коюп берсе болот эле сууну өзүнчө. Ошондо жакшы болмок. Элдерде кыйналмак эмес анча. Адистердин билдиришинче, сууну башка аймактан тартып келүүгө мүмкүнчүлүк жок. Ошол үчүн жер алдынан казылып чыгарылган. Андагы 250 куб суу айылды толук камсыздайт. Ал үчүн короосундагы ичүүчү суу чыккан кожолук ар бир жан үчүн 25 сом. Ал эми көчөдө ичкенден 10 сом төлөйт. Бирок электр жарыгы өчүп калса, сууну үзгүлтүксүз берүүгө милдеттүү эмес. Бул боюнча ишкананын келишими бар. Башка жактан тартып келиш үчүн эң оору турба болуш керек. Ол жактан самолетток кылып алып келгенге дагы турба болуш керек да, жердин тагында алып келиш үчүн. Иш жактан иланжы жок да. Биз мына жердин тагынан 150 метрден насос менен гана тартып алабыз. Ошол боюнча дамбага толтурат, анан элге берилет. Тартып алганга баягы мүмкүнчүлүк жок. Эгерде электр тогу менен байланыштырбай суу тартып келе турган болсо, ага көп каражат талап кылынат. Анын ордуна дагы бир жер алдынан суу казып чыгарууну көздөп жатышат. Ал ичүүчү суунун басымын жогорулатып, тургундарды таза суу менен камсыздоону мындан да жакшыртат. Учурда Акташ айыл өкмөтүнүн электр энергиясынан дебитордук карызы 500 миңден ашкан. Ошол себептүү айыл өкмөттө мал менен өчүрүүлөр болуп жатат. Белгилей кетсек, Акташ айылында суу жер алдынан мындан 55 жыл мурун чыгарылган. Назгүл Ахунова, Зайыр Абдукеримов, ынтымак. Президент 9 майда Москвага кетерине байланыштуу Бишкектеги жеңиш парады 7 майга жылды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы Асанбек Асанкожоев билдиргенин 24 KG агенттиги кабарлады. Анын айтымында президент Алмазбек Атамбаев Москва шаарындагы жеңиш парадына катышуусу
пландалгандыктан Бишкектеги парад жылдырылды. Бул парадка да Атамбаев катышмакчы. Штаб жетекчиси кошумчалагандай, учурда баардык аскердик техникалар менен өздүк курам ага толугу менен даяр. Мурдараак жеңиш парады өкмөт башчы Жомарт Отурбаевдин отставкасына байланыштуу жылдырылганы кабарланган болчу. Өкмөттүн маалыматына ылайык, өлкөдө азыр 1313 ардегер бар. Былтыр 300 ардегер каза болгон. Кылмышка шектелген мурдагы прокурор Канжар Кадыралиев Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алына элек. Бул тууралуу Азаттыкка жаза аткаруу кызматынан кабарлашты. Кызматтын маалыматына караганда, жогорку соттун чечими менен мурдагы прокурор аталган тергөө абагына камалышы керек болчу. Башкы прокуратурадан Кадыралиевди камакка алуу боюнча Ички иштер министрлигине расмий кат жолдонгонун кабарлашты. Ал эми Ички иштер министрлиги Кадыралиев учурда ооруканада экендигин билдирүүдө. Ал ооруканадан чыккан соң камакка алынат. Бирок буга чейин Кадыралиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов айыпталуучу учурда Ош шаарында экенин Азаттыкка айткан. Ал жакка анын ишин тергеп жаткан тергөөчүнүн чакыруусу менен барган. Шейшембиде жогорку сот Кадыралиевди 26 майга чейин камакка алуу чечимин чыгарган. Баткен облустук көркөм сүрөт жатак мектеби 2006 жылы уюштурулган. Бирок ушул күнгө чейин менчик имараты жок. Ар кайсыл жерде көчүп окуганына карабай, жаш өз сүрөтчүлөр бул жылы бир топ ийгиликтерди жаратты. Баткендеги көркөм сүрөт жатак мектебинен аймактык кабатчыбыздын сюжети. Бул жерде облус аймагынан келген сүрөт жана айкелчиликке кызыккан өспүрүмдөр окушат. Акматбек Ууларген көркөм сүрөт мектебинде 3 жылдан бери билим алат. Быйыл анын чыгармалары чоң сүрөт көргөзмөлөрүндө ийгилик жаратты. 3 жылда мен өзүмө керектүү нерселер үйрөндүм. Бул окуу башка мектепке караганда айырмаланып турат. Сүрөт мектеби болуп, Бишкекке 4 сүрөтүм кетти. Ал жакта ийгиликтүү болуп кептир. Бизге кабар беришти. Ушул жак өзүмдөн ишенбей кеттим, жакшы мындай өзүм ийгилик сезем деп. Сүрөт мектебиндеги окуучулар предметтик сабактарды да калтырбай окушат. Алар үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Жатакына 4 маал ысык тамак мамлекет тарабынан каржыланат. Мисалы үчүн азыркы мезгилде 42 окуучу областыбыздын ар кайсы жактарынан келип билим алып жатышат. Бизге негизинен ушул көркөм сүрөт өнөрүнө болгон кызыгуусу бар, баягыдай таланттуу балдар окушат. Облустун аймагындагы мектептерден ошол таланттуу окуучулар болсо, эгер 6 классты бүтүп жаткан, 7 класстан баштап калар, биз ошол ата сынакты негизинде окуу жайыбызды кабыл алабыз да. Көркөм сүрөт мектеби быйыл 7-чи бүтүрүүчүлөрүн чыгарат. Бирок ушул күнгө чейин менчик имараты жок. Мундагылар ар кайсы жерде көчүп жүрүп билим алууга көнүп калышкан. Эми мектеп жетекчилиги бул имаратты оңдоп түзөөнүн аракетин көрүүдө. Окуу жайыбыз ачылганда биз Бужим гимназия мектебинин бир классыны сурап туруп, бир классында окуп турганбыз. Ошондон иш аракетибизди баштаганбыз да. Кийинки жылдары Бозадыр айылында турдук бир жыл, андан кийинки жылдарда Чек айылында 2 жыл иштедик. Эми азыркы учурда ушул жерде эми бир кыйла мындайчасыга жакшы имаратыбыз, бирок азыркы учурда дагы ушул биздин турган жерибиз мэриянын баласында турган имарат да. Мектепти бүтүргөн окуучулар билимин Улуттук көркөм сүрөт академиясынан улантышат. Ачылганына аз убакыт болсо да, чет өлкөлөрдө ийгилик жараткан бүтүрүүчүлөр бар. Зайырбек Омурзак уулу, Ынтымак, Баткен. Сиздер соңку сааттарга алынган кабарлар менен тааныштыңыздар. Ушул эле жаңылыктарды Ынтымак чекит KG сайтынан окуп, Ынтымак радиосундагы 106.1 транзит маалымат программасынан уксаңыздар болот. Сиздер менен коштошом, иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.